Кыргызстанда жылына 15 миллиард киловатт-саат электр энергиясы өндүрүлөт. Кыргызстандын улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун маалыматы боюнча, бул учурдагы энергия системанын максималдуу кубаттуулугу. Электр энергиянын 90%дан ашыгы гидроэнергетикалык ресурстардан өндүрүлөт. Ошол эле учурда өлкө өзүнүн гидроэнергетикалык потенциалынын 10%-ын гана пайдаланып келет. Эксперттердин эсептөөсүндө республикада кайра жаралуучу энергия булактарынын потенциалы абдан жогору жана 10 миллиард киловатт-саатка чейин энергия бере алышат. Кыргызстан шамал энергиясынан жылына 50 миллион киловатт-саатка чейин, күндөн 500 миллион киловатт-саатка чейин, чакан гэстерден 5-8 миллиард киловатт-саатка чейин, биомассадан 1 миллиард киловатт-сааттан ашуун энергия ала алат. Мен 3 булакты белгилейт элем. Кыргызстанга ушул жашыл экономиканын алкагында өнүктүрсө, чоң эбегейсиз бизге натыйжасын алып келмек. Бул гидро биздин кандай болсо дагы Кыргызстан тоолуу аймак, бизде мөңгүлөрдүн саны азырынча көп, суу көп. Ошондон гидроэнергетиканы өнүктүрсө болот. Экинчи бул күн энергиясы. Себеби дегенде бизде 300 күнөстүү күн бар. Биз болгону ошол күн энергиясын толук кандуу пайдалана албай атабыз. Ал эми үчүнчү булак катары мен биогаз деп айтмакмын. Себеби дегенде биз айыл-чарба өлкөбүз. Андан тышкары бизде таштанды маселелер чечилген жок. Ошо таштандын дагы энергиясын биогазга айландырып, биогаздан электр энергиясын чыгарса болот. Аны алдыңкы Европа өнүккөн өлкөлөрү далилдеп берген. Дүйнөлүк банктын анализине ылайык, Кыргызстан энергиянын жеткиликтүүлүгү, энергиянын натыйжалуулугу жана кайра жаралуучу энергия булактардан алынган энергиянын көрсөткүчү боюнча 64%га ээ болуп, 111 өлкөнүн арасында 100-орунда турат. Муну менен өлкө аймактагы орточо көрсөткүчтөн дагы 15 пунктка артта калган. Бизде күн батареясынын 2 түрү бар. Бир түр күн батареясы жылуулук берет, а күн батареясы бар, электр энергиясын бере турган күн батареясы бар. Мунун артыкчылыгы ушул 60-70 градуска чейин, мына азыр 60 градус күн батареядан берип атат. Калганын электр тогу менен же болбосо газ менен кубалайбыз да, анан насостор кете берет. Бишкек шаарынын тургуну Сейитбек Жаанбаев мурун үйүн көмүр жагып, кийин электр энергиясы менен жылытып келген. 4 жыл мурун жалпы аянты 220 квадрат метрлик үй куруп, 10 000 еврога күн батареяларын орноткон. Учурдагы үйдүн аянты эски үйдөн 2 эсе чоң. Ал эми электр энергиясына кеткен чыгымдар дээрлик 70%га кыскарган. Көмүр пайдаландык, жыгач пайдаландык, тезек пайдаландык. Күйө турган эмне болсо ошонун баарын жагып жылытышыбыз керек да. Бишкекте менде бир 5-6 жыл көмүр жактык. Эми көмүрдүн бир неме жери ушундай экен, сапатсыз көмүр келип калат. Кара кеченики, кара жыраныкы, шабыркүлдүкү, тигиники. Эми ана шабыркүлдүкүн жакканда тимире немеси чайыр чыгып турат, жыт чыгып турат. Майла жок, жагыш керек болгондо. Анан биз карап көрдүк дагы, анан ойлодук, кой, мына болбойт экен, электр энергиясына деп. Абдан көп аракет менен 3 фазалуу жылыткан көттүк. Дагы көп машакат менен, бирок 3 фазалуу электр жылыткычына өткөндө деле мен ошол 105 квадраттык бир этаж үйдө кышында 14-15 миңге чейин электр светке төлөчүмүн. А моорекил жерде 220 квадрат. Мен кышында 5 миң-6 миңге чейин төлөйм. То есть экономия өтө эле жакшы. Экологиялык неме деп маселе азыр бүт дүйнө жүзүндө көтөрүлүп атпайбы? Бишкекте жанагы түтүн каптап атат, ыш каптап атат деп атабыз. Акыры ушул жаратылышты туура сактоо, абаны туура сактоо деген максатка келгенде ушул жашыл экономиялык немени, технологияны пайдаланышыбыз керек. Биз дайым бирденке болгондо эле койчу, момундай эле болот, ата бабабыз ушинтип эле жашаган. Ата бабасынын убагында атасы болчу да. Анан ошол ден соолугунан аяган акча кийин 2 эсе, 3 эсе больницага кетип атпайбы. Ошон үчүн мен жалпы элди деле чакырат элем. Мүмкүн болсо ден соолугуңардан аябагыла. Бул технология азыр
Кыргызстандын бардык жерине келди. Мына Бишкекте көп жерге коюлду, Көлдө. Бул жерде контроллер бар. Бул интернет аркылуу ушуну биз башкарабыз да, жана датчиктер температураны карап турат. Мына телефондо мисалы мынтип карасак болот. Мына ушунтип температуралар көргөзөт жана диаграмма. Ушул схеманы көргөзөт. Мисалы азыр панелде 41 градус. Бактын ичинде мына горячая вода, hot water да, горячая вода 47, 48 градус деп коелу. Ушинтип жылыды да күн менен. Бул бекер энергия. Эрмек Ниязов дагы күн батареяларын өткөн. Кайра жаралуучу энергия технологияларын колдонуу кыргызстандыктар үчүн азырынча комфорт гана дейт Эрмек. Азыркы күндө эң негизги тоскоолдук бул электр энергиянын баасы болуп атат да. Электр энергиянын баасы бизде эң арзан. Арзан болгону менен ушу биздин эл ойлойт, эми электричество так эле арзан. Анан күн панелде акча коротуп бизге мындай эчтеке мындай польза жок. Андан көрө мындай эле биз күтөбүз, даже өчүрүп калсак кайра анан 1-2 саатта кайра берет, бизге электричество болот деп. Ушинтип көп мындай инвестиция жасашпайт да. Аналитиктердин эсептөөсүндө кайра жаралуучу энергия булактары жөнүндө мыйзамда сунушталган электр энергиясына болгон тарифтер менен эсептегенде кичи ГЭСтердин өзүн актоо мөөнөтү 18 жылды, күн электростанциялары 35 жылды, ал эми шамал 38 жана биогаз 20 жылды түзөт. Бизге ошондой эле мамлекет тарабынан субсидиялар жана салык жеңилдиктери түрүндөгү дем берүүчү программалар керек дейт шаар тургуну Эрмек. Бул технология бүткүл дүйнөдө колдонулат да. Анын алардын өзүнчө мындай статусу бар да, микрогенератор деген. То есть бул мындай кичине микро деңгээлде генерация кылат деп. Ана ошолорго мисалы Америка Кошмо Штатта ушундай станция салсаңыз, сизге $5000 түз акча берет экен. Мисалы сиз $10,000 коротсоңуз, $5000 сразу берет да. Чек беришет, ушу банктан алып алса болот акчаны. Же ошол акчаны эле кайра өкмөткө төлөп, налог төлөп койсо болот да. Эми алардын налогдору чоңураак да. Мисалы 365 күндүн ичинде Бишкек жак, Чүй облусунда 300 күн тиет да. Баткенде 330 күн. Андан да көбүрөөк. Мисалы Баткен орусча Кызылкия деп карасак, мисалы, ал жерде көбүрөөк күн тиет. Бул эң чоң показатель, эң чоң. Эми мындай айырмасын айтып коеюн. Мисалы Европанын бир орто өлкөлөрү, Германия, Чехия, ошо Польша жакта, мисалы ошо бир жылда 130 эле күн да, 2 эсе аз. 130 күн. Калган күндөрү күн жок, күн тийбейт да. Жан жайт, кар жайт ушундай да барчы. Бизде потенциал көбүрөөк болуп атат. Ошон үчүн биз ушундай үйлөргө микрогенераторлорду мынтип жардам берип, ар бир үй өзүн электричество камсыз кылыш керек. Субсидияларга же кайра жаралуучу энергия технологияларына инвестиция салуу тууралуу сөз кылганда бул сөзсүз эле мамлекеттик бюджеттин эсебинен болот дегенди түшүндүрбөйт. Дүйнөлүк жашыл фонддордон мамлекеттик деңгээлде каражат тартып келүү мүмкүнчүлүктөрү бар. Керек болсо кредит эмес, гранттык түрдө бизге глобалдык климат фондунан бөлүнгөн, бериле турган акчалар деле бар. Маселен башкада. Ал акчаны ал фонддор же болбосо эл аралык уюмдар жөндөн эле бере койбойт. Аны биздин өкмөт же болбосо эксперттик коом тастыктап бериш керек. Буну баягы карбонный кредит деп коет, карбондук кредит. Биз атмосферага жана кычкылтек газын CO2-ни канча көлөмдө булгап атабыз, канча көлөмдө ошол үй чарбачылыгынан көмүр жакканданбы же заводдор иштегенденби же ТЭЦ иштегенден ошонун көлөмүн эсептеп туруп, ошону жанагы жашыл облигация деп коет, ошого айландырып туруп, ошол глобалдык климаттык фондко тастыкташыбыз керек да. Биз эгерде күн фермасын же болбосо ТЭЦти газга баягы алмаштырсак же болбосо көмүр жакканды азайтсак, биз ушунча үнөмдөйт экенбиз, биздин карбондук кредиттердин көлөмү ушунча болот дегенде, ошол көлөмгө жараша жанагы сиз айтып аткан инвестицияны тартып келсе болот да. Бириккен Улуттар уюмунун прогнозу боюнча 2025 жылга карата Кыргызстандын калкынын саны 8,7% өсөт. Электр энергиясын керектөө жылына орточо 3,5% өсүп жатканын эске алганда 2023 жылы электр энергиясына болгон суроо талап кеминде 16%, ал эми өндүрүштүн суроо талабы менен 20%га чейин өсүүсүн күтсөк болот. Андыктан электр энергиясынын альтернативдүү булактарын өнүктүрүү мамлекеттин маанилүү милдети болуп саналат.